Жасана кийинген сууча келин өзүнө тигиле томсорушкан балдарды бирден көз алдынан өткөрүп жатты. Мунусу өңү суук экен. Тигинisi өтө арак. Оорулуу баланын мага эмне кереги бар? Келин акыл элегинен ушуларды өткөрдү. Томсорушкан 5-6 жаштардагы кичинекей балдар болсо, аялды улутуна карап, кимибизди алар экен дегендей жүздөрү муңайым. Биринин көзүнөн да ушул аялга ык салуу көрүнгөн жок. Келин аларды бир сыйра тиктеп алып, өзүн карап турган тарбиячыга шарт бурулду. Болгону ушул эле балдарбы? Мага мындан бир аз кичирээк бала керек. Өңү да жакшынакайраак болсо деген элем. Күйөөм дагы ушуну каалайт. Тарбиячы келинди жаман көзү менен карап алды. Бул ойсокеге баланын эмне кереги бар болду экен? Кебетесине караганда боёнгондон башканы билбеген неме көрүнөт деп ойлоп кетти. Дилбара балдарды дагы бир сыйра көз кырынан өткөрүп алды да, тарбиячы менен коштошуп да койбостон эшикке бет алды. Машинасына отуруп, күйөөсү экөөнүн офисине жөнөдү. Бир айдан бери издей берип жаным кашайды. Кирип келип сырдаш курбусуна сүйлөнө кетти. Эмнени? Баланы да. Телесинен деле, газетасынан деле бала таштагандар көбөйдү дейт. Издей эле келсең жок. Баланы эмне кыласың сен? Ушунча жылдан бери бала дегениңди биринчи жолу угушум. Дилбара бирөө чаап жибергендей нестие түштү. Көкүрөгүндө катып жүргөн планы мына азыр ачылып калчудай коркуп кетти. Төрөй албай калбадымбы мен? Акмат менен жашагандан бери укканым эле бала. Жок дегенде Нургүл таң калып карай берди. Бала буга деле керек эмес. Бекер эле баланын убалына калбаса болду, деди ичинен. Калп эле компьютерге үңүлүмүш болуп калган Дилбарга шектүү карап турду да чыгып кетти. Бул чакан фирма Дилбардын күйөөсү Акматтыкы болчу. Акмат менен Дилбар 10 жыл чогуу жашаса да, негедир балалуу болуша албады. Аялынын көзү менен тең айланган Акмат кийинки кездерде Дилбардан дили кайтып бара жаткан эле. Бир жолу кызык болуп алып, Нургүлгө да арманын айткан эле. Мен Дилбара менен ажырашам. Өмүр бою Дилбардын ою менен болсом, баланын үнүн укпай өлчүдөймүн. Ал балалуу болуп үйгө отургусу жок, деген эле ошондо. Дүйнөдө баладан качкан кайсыл эне болсун? Кой, антип тескери ойлобо, деп жоотко тумуш болгон Нургүл. Ал эми бир жолу Акматтын кабинетинен акча эле дейсиң. Акча деп жүрүп жетиштик го баарына. Эми балалуу болуп, ошол жыйган тергенибиздин убайын көрүп, жашачу маалыбыз келди, деп кыйкырып жатканын уккан. Сыртынан караганда бири-бирине төп келгендей көрүнгөн жубайлардын чыныгы жүзүн ошондо билген болчу. Акматтын бактысыз экенин да биринчи жолу сезген. Акыркы учурларда Акмат ичкиликти да көбөйчө баштады. Көрүп турса да Дилбарынын жүрөгү солуктебеди. Баягыдай эле шатыр-шатман көңүл ачып, болгон бүткөн дүйнөсү, билгени көргөнү кызыл жашыл акчалар болуп калган эле. Дилбарынын көктөн издегени жерден табылды. Көздөрүн бажырайткан 1,5 жаштагы уул баланы балдар үйүнөн көргөндө Дилбара сүйүнүп кетти. Ушун эле багып алайын. Көз ирмемдей тездикте баланын документтерин тууралай салды да баланы алып жөнөдү. Ошол күнү кеч келген Акмат үйүндөгү кичинекей баланы карап таң кала түштү. Дилбар? Бул ким? Бала? Экөөбүздүн балабыз. Канчадан бери бала дей берип, мээимди жеп салдың эле го? Мына, эми бактылуу болобуз. Дилбара күйөөсүнө күлүңдөй карады. Бул эмне кылганың? Мен өзүмдүн канымдан чыккан баланы каалагам. Ал ошонум? Сен эмне? Мени дөдөй дейсиңби? Ажырашам деген сөз оозуңдан түшпөй калды го? Мен эмне? Келесоо деп ойлойсуңбу? Ажырашсак да акчанын, дүнүйө мүлктүн бардыгын болбосо да жарымын алып калам. Бир баласы бар деп соттагы дүнүйөнүн көбүн мен жакка оодарат. Акмат сөз таба албай туруп калды. Эчен жыл койнунда жаткан аялын азыр биринчи жолу көрүп тургандай. Керебетте өзүнө карай кол сермеген баланы карап туруп, аялынын ушунчалык тайыздыгына, амал көйлүгүнө таң кала берди. Дилбаранын сулуу кашы серпилип, ан сайын мөөрөйү колуна тийгендей маашырланат. Акмат буулуга үн катты. Сен анан кантип багасың бул баланы?
Мен бакмак белем. Айылдан чоң апамды алдырам да, ошону колуна салып берем. Эй, жинде! Алжып калган кемпир ушул баланы кантип багат? Багат. Мени деле ошол багып өстүргөн. Дилбара, баланы убалы уктатабы сени? Ишиң болбосун аны менен. Дилбара тамекисин сууруп чыгып, терезени көздөй басты. Акмат үнсүз карап турду да, оор күрсүнө эшикке бет алды. Ким менен жашап жүргөнмүн? Мен акмак болуп, сенин чыныгы жүзүңдү билбей. Ар башка бөлмөлөргө бекинген жубайлар өз ойлору менен алек. Терезеден көрүнгөн айды тиктеп, диванда кыйшая жаткан Акматтын ою уйгу туйгу. Өзү бир кезде анык жүзү бүгүн билинип олтурган Дилбарасын сүйүп, аны канча жигиттерден коргоп, таяк жеп жүрүп жетпеди беле. Акыры анын жүрөгүн багынтып, ага жетип баш кошкон күнү өзүн бактылуу сезгеничи. Ошондой эле аялы ушундай болуп чыгаарын билсе, аял болуп эне болуу бактысынан баш тартып, өзү үчүн жашап калаарын сезсе эмне? Анда баары башкача болмок го. Экөө бирикмек эмес го. Токто. Мүмкүн ошондой эле Дилбара муну колунда бар адамдын баласы. Ага тийсем жакшы жашоодо жашайм деп пландап чыккандыр. Эми эмне кылат? Чындап ажырашабы? Же бул маселени жашоонун агымына коюп, артын күтүп күн өткөрө турсабы? Ойлору тумандайт. Кымбат атыр, косметикалары толгон чоң көзгүнүн алдында өзүн көзгүдөн карап, чачын салалай олтурган Дилбаранын жүзүндө мыскыл күлкү турду. Кайда барат элең? Күйөө сүрөй. Алида сенин мурдуңдан жетелеп алуучу айла амалың бар экенин билбейсиң да. Же кааласам ажырашып туруп, жапжаш жигитти таап, көңүл өксүгүмдү басып, өзүмдү алаксытап турсам, кийин дагы бир нерсе болоор, канткен күндү да төрөбөй эле турганым туура болууда. Болбосо келбетим бузулуп, эрте эле чоң аял болуп каламын го. Анда азыркыдай болуп, менсинген эркектер сөз ыргытып, ресторандарга чакырмак эмес да. Бал эле керек болсо кийин ойлонуштуруп көрөрмүн. 40ка чыкканда деле төрөгөндөр толуп жатпайбы? Деп ичинен сүйлөп жатты. Сыртта түн уюп турду. Ошентип Дилбара Акматтын ой боюна койбой жатып, баланы Акматтын атына каттатып алган эле. Баарына кол шилтеген Акмат эми өзү менен өзү болуп калган. Баланы айылдагы карыган чоң эненин колуна салып берген Дилбара эч нерседен капары жок. Ошондой эле күндөрдүн биринде кырсык болду. Баланын кокусуна туруп калган катуу нерсе же ары кетпей, же бери кетпей алкымын кысып ара жолдо жатты. Алдака түгүн ай, эмнени оозуна салып жиберди эле. Карыган кемпирдин айласы кете үнү каргылданып, баланы аркасынан уругуламыш болду. Же телефон чалып тез жардам чакырганды билбейт. Же 5-кабаттан кошуналарын чакыра албаган кара кемпир чебелектейт. О, Кудай ай, карыганда ушундай нерсени көргөзбөй эле. Албайт белең мени. Эми кантем? Көз алайып баратат. Жардам кыла көр. Айланайын Кудай, жардам кыла көр. Чымчыктай чырылдаган кемпирдин үнүн эч ким уккан жок. Бала болсо эки колу шалдайып, тырып этер дарманы жок кемпирдин алдында жатты. Эч кимге зыяны жок периште эки ара жолдо кыйналууда. Наристенин күнөөсүз көздөрү ушул учурда таштап кеткен өз энесине да, жалаң пайда көздөп багып алган өгөй энесине да деги эле каардуу дүйнөгө наалат айтып жаткандай болду. Аз убакыт өтпөй Наристенин денеси кемпирдин алдында жансыз жатты. Ошондон көп өтпөй Дилбаранын ачуу үнүнөн коңшулар чогула калды. О, Кудай! Балам, менин байкуш балам! Бол, эмне турасың? Тез жардам чакыргыла! Тез жардам! Жука төшөккө оролгон баланы эч кимге бербей боздогон Дилбара чын эле аяй турган абалда эле. Келе, берчи баланы! Деп колун созгон келинди жыгып жиберди. Бербейм! Балам өлгөн атса колумдан талашасың да. Андан көрө тезине машинага! Баланын жүзүн эч кимге көрсөткүсү келбей, көкүрөгүнө бетин баскан боюнча машинага жөнөдү. Дилбаранын багып алган баласы чарчап калыптыр деген сөздү Нүргүл угаары менен тез эле ооруканага жөнөдү.
Байкуш Дилбара ушунча төрөбөй жүрүп бала багып алса, анысы да чарчап калганын кара. Адилетсиз дүйнө. Ушундай ойлорго термелип, тез эле жетип келди. Балдар бөлүмүн таба салып, алдынан чыккан медсестрага кайрылды. Ай, чоң кыз, бул жерге Исманаев деген наристе бала түшкөн экен. Абалы кандай? Медсестра Нургүлдү карап туруп, оор күрсүнүп койду. Эже, ал бала эбак эле өлүп калыптыр. Бул жакка жансыз алып келди, деди. Койчу. Койчу. Чынбы? Энеси деле соп-сонун билген экен. Эмнеге алып келди билбейм. Дагы сурооңуз барбы? Нургүл жок дегендей башын чайкады. Медсестра тыкылдап узап кете берди. Эч нерсени түшүнбөй турган Нургүл ары жактан Дилбараны көрө калды. Ал көздөрүнүн жашы куюла Нургүлдү кучактай калды. Нургүл, баламан аз жерден айрылып кала жаздабадымбы? Аз болгондо, аз гана болгондо. Нургүл нестее түштү. Кое турчу. Бала тирүүбү? Ооба, аман алып калдык. Мындан ары эч кимди жанына жолотпой калайын. Бул эмнеси? Тигил кыз өлүп калды дебеди беле? Табышмакты Нургүл түшүнө албай жатты. Бала чын эле бул жакка жансыз келген. Бул сценарий жакшы коюлган спектакль экенин, башкы ролдо өзүнүн курбусу Дилбар экенин билген жок. Кандай болсо да, Акматтын уулу кылып бир баланы багыш керек болгон Дилбара баланын өлүп калганын билгенден кийин ушуну ойлоп чыгара койгон. Көп акча менен врачтардын оозун жаап, түнү менен балдар үйүнүн жетекчисине акча берип жалдырап жатып, балдар үйүнөн так ошол курактагы наристени алып келе коюп, өлгөн баланын ордун бастырган эле. Ал эми өлгөн наристени ошол эле түнү жашыруун көмдүргөн болчу. Адилетсиз дүйнө. Акчалуунун колу болгон заманым ушул беле. Оңой эле болгон Дилбаранын абийири чым эткен жок. Ал эми чымчык болуп учуп кеткен наристенин табышмактуу өлүмү эч кимге билинбеген бойдон калды. Мына ардактуу замандаш, макаладан өзүңүз тыянак чыгарыңыз. Каналда биринчилерден болуп көрүүчү болуп жаткан болсоңуз, анда катталып коюңуз. Катталган соң коңгуроочону басууну унутпаңыз.